Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрушілері, саламатсыздарбы? Бүгін біз сіздерге дағы қызықты бір видео шығарайын деп отам. Адлер тоқтары туралы. Адлер тоқтары мұрдағы видеоларымда айтқанмын сіздерге. Бұл жөжө ачат, кадимки үй тоқта эле деп. Мына ошого сіздерге далил катары көрсөтөйүн деп отам. Бұл жерде азыр мына жаш эне тоқ Адлер 14 жөжө. Бұл тоқ меники эмес. Менде күрк болбоду, бастырбадым. Бирок сосед үкемдин тоқ ачкан экен, ошонун эмесине видео кылып сиздерге көрсөтүп атам. Мына көзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр бул жерде жаш тоқ, жакында эле 1,5 ай, 2 ай болду элек тукумга киргениге. Азыр 14 жөжө ачып чыгыптыр. 14 жөжө плюс иши 5 тукумду палагыда болуп ача албай калыптыр. Ача албай калыптыр, бирок мен дагы 14 жөжө ачканыга таң калып атам. Себеби көпчүлүгү ичиде 12-13 чейин ачат да. Анан бул күчтүүлүгүдөн эмесиден ошол 14 жөжө ачыптыр. Андан сырткары ошо 5өө дагы ачылбай калыптыр. Ал тукумдарды көм койгон экен, мен аны көрсөтө албадым. Ошентсе дагы бар бир сиздерге мындай далил катары көрсөтүп атам. Буга чейин айтып жүргөн видеолордо бул Адлер тоок ачат, күрк болот деп, бирок мен өзүмдүкү деле күрк болгон, бирок мен бастырган эмесмин. Ошол себептүү бул жерде далил катары кызыккандарга кызыктуу маалымат болсун деп эме кылып атам. Анан бул тоок көрдүңүздөр, мындай жоош келет. Мындай көп деле мындай эме эмес, агрессивный эмес да. Берки кадимки үй тооктардайчы. Анан ушундай жоош, жакшы тоок келет. Үйүңүздөргө баксаңыздар болот. Үйүңүздөргө баксаңыздар болот. Көпчүлүгү үйдө баккан кызыгат. Ошо кадимки эле бул тооктун өзгөчөлүгү үй тоокто эле болгону жумуртканы көп туйт. Анан анда санда ушундай күрк болуп жөжө ачып турат. Ошондуктан бул тоокко кызыгып баксамбы, бакпасамбы деп эме кылып жүргөндөр, кызыгып жүргөндөр баксаңыздар болот. Жакшы баксаңыздар ушундай күрк болуп, кадимкидей эле жөжө ачып, кадимки үй тооктун функциясын аткарат. Болгону жумуртканы көп туйт бул. Жумуртканы көп туйт. Өзүңүздөрдүн үйүңүзгө ушундай чоң тооктан 10ду кылып койсоңуздар, сиздерге бир семьяга жетип ашыгы менен болот. Жеген жемин актайт, экономический жагынан дагы мындай выгодный да. Үй тооктарды эме кылабыз, бирок булар үй тоокко караганда жоош келет, анан көп алыска кетпейт, мындай эмелерге чыга бербейт да, тытына бербейт. Бул тооктун ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан бул тоокка кызыгыңыздар, багыңыздар. Мен сиздерге далил катары көрсөтүп атам. Шек санагандар, ишенбегендер, бул инкубаторбу, не сушка дегендер көп болду. Мага суроолор комментарийден, WhatsApp'тан жазгандар. Ошого шуну тартып сиздерге далил катары көрсөтүп атам. Мына өзүнүн тукумдарын өзү ачыптыр. 14 жөжө. 14 жөжө. Буга кошулган эмес. Базардан алып келип азыр жөжө деле жок өзү негизи. Кошконгочу. Кыскасы ушундай. Биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар каналга катталып коюңуздар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Эгер жөжө керек болсо, экран астындагы номерге кайрылсаңыздар болот.